Саламатсыңыздар, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан инсан таануу каналыбызда жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Биздин денелер алыс болсо дагы, биздин жүрөк, биздин жаныбыз бири-бирине абдан жакын. Сиздерден эгерде эркек кыйкырса, эмне кылсам болот деген суроо келген экен. Бүгүнкү аудио сабагыбыз ушул суроого жооп болсун. Мен бул суроого эки тараптан карап жооп бердим. Биринчи көз караш психологиялык көз караш, экинчи стандарттуу. Экинчи көз караш бир аз тереңирээк болот. Эгерде бул тема сизге керек болсо, анда акырына чейин угуңуз. Себеби эң негизгиси акырында айтылат. Башкача айтканда, шекер чайдын түбүндө болот. Бул тема бир гана эркек кыйкырганда гана эмес, үй-бүлөлүк мамилелердин бекем болуусуна дагы себепкер болот. Биринчи себеп, эмне себептен эркек кыйкырат? Эркек бакытты, сүйүүнү каалап, ал тынчсыздануу сезимин өзүнөн алып салгысы келгенде кыйкырат. Себеби ал өзүнү кандай сезип жатканын, өзүнүн эмне айткысы келип жатканын, өзүнүн абалын жеткирип берүүнү, башка жолуну билбегендиктен ушундай кыйкыруу менен, наразы болуу менен билдирет. Экинчи себеби, басымдуу көпчүлүк үй-бүлөлөрдө сүйүүнүн жетишсиздиги көп байкалат. Жана адам кыйкырганда ал өзүнө көңүл бурууну талап кылат. Жада калса, сиз менен чыр чыгарууга чейин баруусу мүмкүн. Ал ушинтип өзүнүн ички тынчсыздануусун аңдабай ушундай түрдө билдирет. Негизи адам башка адам менен конфликтке баруусунун бирден бир дагы бир себеби, адам өзү менен өзү конфликтке барганда, өзүнө өзү жакпай жатканда, өзүнүн ичинде өзү менен диалогу күчөп кеткенде, ал ошол нерсени аңдабастан сырттагы адамдар менен конфликтке барат. Адам өзүнүн билимсиздигине, өзүнүн терс эмоцияларына согуш жарыяласа, ал адам тынчтык табат. Адам башка адам менен конфликтке барып, башка адам менен согушка барса, анда ал жерде чоң согуштар чыгат. Ошон үчүн адам эң алгач өзүнө көрө көңүл буруп, өзүнүн ички абалын оңдоосу керек. Аны тынчсыздандырган дагы бир нерсе, мага көңүл буруу жетишпей жатат, мага сүйүү жетишпей жатат деген гана сигнал. Дагы бир себеби, эгерде сиз дагы башка үй-бүлөдө чоңойдуңуз, такыр башка тарбия көргөн, жаныңыздагы эркегиңиз дагы такыр башка тарбия көргөн үй-бүлөдө чоңойду. Бала кезден ал атанын кыйкырганын же эненин бийик тон менен үнүн чыгарганын уккан болсо дагы, көргөн болсо дагы, кадыресе көндүм адат болуп, бул нерселерди өзү аңдабастан аялы менен, аялына ошол эмоцияларды көрсөтүп, кайрадан кайталайт. Мына ушундай абалдарга түшкөндө, сиз төмөнкүнү эсиңизге бекем түйүп алыңыз. Биринчиден, ушундай абал болгондо ошол адамга теңелип эч качан урушка кирип кетпеңиз. Анткени булдай конфликттерге баруу, аны менен теңелип алуу эч качан жакшылыкка алып келбейт, сиз күткөн натыйжаны дагы бербейт. Андан сырткары, эгерде аял курман абалына түшүп, кичинекей баланын позициясында болуп, тарынып, күтүп, ыза болуп, кыжырданып, мына ушундай абалдарда болгондо дагы эркек ага андан 5 бетер өнөрүн көрсөтүп, жада калса физикалык зомбулукка чейин барат. Эмне кылуу керек? Биринчиден, капысынан кандайдыр бир ушундай бир күнөөлөгөн, доомат, жемелөөлөр болсо, эч качан актанбаңыз, качпаңыз, тарынбаңыз, эшикти тарс жаап, кыйкыруу менен жооп бербеңиз. Анын абалына кирип албаңыз. Өзүңүздү тынч кармаңыз. Сен тили менен эмес, мен тилини колдонуңуз. Ушундай конфликттер болгондо мен аябай жүрөгүм ооруду, аябай өзүмдү жаман сездим, өзүмдү керексиз аял сездим. Мага мындай мамилелер бир жан дүйнөмө оор тиет экен деп, тынчтануу менен, кашты тырыштырбастан, жүздү тырыштырбастан, эмоцияга алдырбастан, ал мамилени мына ушундай тынч диалогко алмаштырсаңыз болот. Эгерде сиз чындап түгөйүңүздү түшүнгүңүз келсе, анда бул кыйкырыгы менен ал үй-бүлө ичинде ага карата сүйүүнүн, колдоонун
жетишсиздигини гана билдирип жатканын билип, көңүл буруп, өзүңүздүн сүйүүңүздү бергенге аракет жасаңыз. Негизинде бизде тилекке каршы үй бүлөдө бири-бирини колдогон, бири-биринин жакшы тарабын айтып турган, артыкчылыгын көрүп турган үй бүлөлөрдү чанда кездештиресиң. Көбүнчөсү үй бүлөлөрдө бири-бирин шылдыңдаган, үстүнөн кемчилигин айткан, бекеринен биз үй бүлө болгон эмеспиз. Аял төрөө үчүн же эркек багуу үчүн эмес, бири-бириңерден тынчтык табууңар үчүн мен силерди жуп кылып жараттым деп ыйык китептерде дагы айткан. Демек шылдыңдоо үчүн, үстүнөн күлүү үчүн, кемчилигин айтуу үчүн, басынтуу үчүн, кол көтөрүү үчүн эмес, балким ал адамдан бири-бирибиздеги махабатты, тынчтыкты сезүү үчүн биз бир болуп атабыз. Ош чыгыш өлкөлөрүндө дагы күнүнө бири-бирини 5тен кем эмес жолу кучактаарын айтышат. Дагы бир себеби үй бүлөдөгү ушундай бир кыйкырыктардын болгонунун дагы бир себеби дене жакындыгы болбой калгандыктан дагы. Эгерде сиздин үй бүлөңүздөрдө дагы бири-бирини кучактоо, эркелетүүлөр болбой калган болсо, дене жакындыгы болбой калган болсо, анда сиз төгөйүңүзгө бир нерсе кылууңуз керек. Ал адам сиздин жөн эле өмүрлүк жарыңыз болгондугу үчүн, жөн эле сиздин аял экениңизди сездиргени үчүн, же болбосо эгер сиз эркек болсоңуз, жөн эле сиздин эркек экендигиңизди сездиргени үчүн жөн ыраазы болуп азыр кучактаңыз. Азыр сиздин жаныңыздагы жарыңыз, жаныңыздагы төгөйүңүз сиздин сүйүүңүзгө, сиздин кучактооңузга, сиздин колдооңузга муктаж болуп турган чыгар. Эгерде эркек аялга кыйкырганда, ал жөн гана үй бүлөдөгү сүйүүнү, үй бүлөдөгү мамилени өстүрүүнү гана каалап жаткандыгын түшүнүңүз. Эркек аялга кыйкырып баштаганда биринчи сиздин реакцияңыз эч качан жарылып, кыйкырып кетпей, ушул жерде энелик, аялдык, даанышмандыгыңызды иштетиңиз. Эркекти түшүнүүгө аракет кылыңыз. Чыр чатаксыз, сый урмат менен оройлуу, кыйкырык нерсе нормалдуу болбосун биз үчүн. Бул биздин каныбызга нормалдуу нерсе катары сиңип калбасын. Бул нормалдуу эмес. Анын сөзүнү түшүнүүгө аракет кылыңыз. Мына ушул аудио бүткөнгө чейин сиз ушул сөздөрдү ичиңизден бир канча ирет кайталаңыз. Кийин ушундай бир мамилелерге дуушар болуп калганыңызда бул сөздөрдү айтуу сизге жеңил болуп калат. Мисалы үчүн, сен мен үчүн эң баалуу адамсың. Мен билем, сен мага бир нерсени айткың келип турат. Мен сени түшүнө аламын, мен угамын деп ичиңизден ушул аудио бүткөнгө чейин бир канча ирет кайталаңыз. Кийин ушундай жагдайлар болгондо анын жүзүнө карап, эч кандай бир эмоция калтырбай, тынч жүзүн карап эле айтууга болот. Дагы бир себептери, эгерде бала төгөйүңүздүн балалык чагы же болбосо өзүңүздүн балалык чагыңыз дагы кандай үй бүлөлүк мамилелерде өттү эле. Мисалы үчүн сиздин атаңыздын кыйкырганы дагы сизге нормалдуу болгон болсо, эми ошол нерсени мына күйөөңүз дагы өзүңдөн бошот, өзүңдөн ушул нерсени чыгар деп эле көрсөтүп берүүчү, сабак берүүчү адам болот. Сиздин балалык кезиңизде ата энеңиз же бир туугандарыңыз же болбосо мугалимдер кыйкырган болсо дагы ошол биздин бир клеткабыздын түбүндө калып кетет. Ошол чыккысы келип чыга турган жолдорду издегенде сыртыбыздагы адамдар ушундай кыйкырыктары менен бизге көрсөтүп берет. Сенин ичиңде бул нерсе бар, ушуну бошотуп чыгар өзүңдөн деген гана бир коңгуроону гана берген адамдар болот. Сиз ичиңизден жана мен айткандай эле, сен мен үчүн эң баалуу адамсың, мен билем, сен мага бир нерсени айткың келип турат, мен угалам, мен сени түшүнө аламын деп айтсаңыз, кийин ушул сөздөрдү эркин, эмоция калтырбай айта алганыңызда сиздердин мамилеңиздер дагы кыйла жакшырганын байкайсыз. Дагы бир экинчи аспектини дагы карайлы. Бул көйгөй менен дагы тереңирээк иштөө үчүн өзүңүзгө суроо бериңиз. Эмне үчүн мага бул кыйкыруу керек? Себеби биз өзүбүз ушул нерсеге уруксат бергендигибиз үчүн ал биздин жашообузда болот. Же болбосо сиз ушундай кыйкырыкка муктажсызбы?
Эгерде сиз эркектин кыйкырыгынан корккон сайын азыр келип дагы кыйкырып калбаса экен, азыр жумуштан келгенден кийин экөөбүздүн ортобузда чырчыдак дагы күчөп кетпесе экен, кандай болуп калар экен? Мына ушундай ойлордо жүргөн болсоңуз дагы, демек сиздин мээңизге ушул ойлоруңуздун картинасы тартылып жатат, ал анан биздин көрүнгөн жашообузда материалдашат. Ошон үчүн дагы сиз бактылуу үй бүлө дегенде кагаз алып туруп жазыңыз. Сиз кандай үй бүлөнү элестетесиз? Ошону күндө кагазга жазып, биздин мамилелер мисалы үчүн ушунчалык ынтымактуу, бекем, бири-бирибизди түшүнгөн мамилеге өтүп баратат. Анын көз карашынан мен аны түшүнө алам, менин көз карашымдан ал мени түшүнө алат. Биз бири-бирибизге мээрим көз карашы менен карай алабыз деп кагазды алып жазыңыз. Мына ушундай сиз бактылуу үй бүлө дегенде эмнени элестетесиз? Ошол суроого кагазды алып, сиз каалабаган нерсени эмес, сиз каалаган нерсени жазганыңызда мээңиз ошону картина кылып тартып алат дагы сиздин жашооңузда ал нерсени материалдаштырып берет. Ошон үчүн дагы дайыма оюңузду сиз каалаган жакка бурсаңыз, жүрөгүңүз ошол жакта болот. Биздин жүрөгүбүз каякта болсо, жараткан дагы ошол жакта болот. Балким сиздин бала чагыңызда жок, мага эч ким кыйкырган эмес дээр чыгарсыз. Бирок 5 жашка чейин бизге кирген программалар көп биздин эсибизде калбайт, бирок алар биздин бир клеткаларыбыздын түпкүрүндө калып калат. Ошол ситуациялардын даамыны дене кайра татуу үчүн сизге мына ушундай сыртыңыздагы мамилелер менен эскертүү бере берет. Ошон үчүн дагы сиздин бала кезиңизден калган травма менен иштөөгө убакыт келиптир деген гана бул бир коңгуроо экендигини дагы унутпаңыз. Демек жашоодо бардык нерсе жакшылыкка болот экен да, бардык нерсе өсүүгө берилет экен да, бардык нерсе жаратканга жакынdoogо берилет экен да, өзүбүздүн таза өздүгүбүздү таанууга берилет экен деп кабыл алсаңыз, кийинки остановкада, башкача айтканда кийинки аялдамада сизди дагы да ыраазы кылган, дагы да бардык нерсе жакшылыкка гана болгон абалдар, ситуациялар, кырдаалдар тосуп алаарыны унутпаңыздар. Бүгүнкү сабак дагы мен ойлойм абдан пайдалуу болду деп. Дагы сиздин жан дүйнөңүздү түйшөлткөн кандай суроолор бар? Бул жака комментарийге жазып койсоңуз, биз ошол суроолордун негизинде дайыма аудио сабактарды чыгарып турууга аракет жасайбыз. Эгер ушул аудио сабак сиздерге пайдалуу болгон болсо, көпчүлүккө бөлүшүп койсоңуздар ыраазы болот элек. Күнүңүздөр берекелүү өтсүн. Сиздер менен ушул каналда жолугушуп турганыма абдан ыраазымын. Бизге катталып, таркатып коюуну унутпаңыз.